Айжигит Таштанов Кыргыз-Түрк Манас университетинде ветеринария факультетин аяктоо алдында турат. Медицинадагы алдыңкы технологиялар менен өндүрүшкө кызыгат. Эми алдыда эмгек жолун тандоо турат. 5-курстун студенти азыр айылга барсамбы же шаарда калып иштесемби деп ойлонуп жаткан убагы. Өзүбүздүн мамлекетке эле кызмат кылайын деген ойдомун. Бул кесиптен абдан көп нерселерди үйрөндүм. Кудай буйрса көрөбүз, бирок эгер айлык маянасы жакшы болсо бармакмын жана ошол кызмат кылмакмын да, ошо айыл жерлерге барып иштегенге. А эгер мисалы өзүбүзгө жана үй бүлөбүзгө жетпесе, биз кыйналып калабыз да. Учурда иштеп жаткан ветеринар адистердин орточо курагы 60 жашта. Бүтүндөй бир райондун аймагын тейлегендери да бар. Айылда мал доктурлар жеке ишкер катары саналат. Алар мамлекет берген 9 ыланга каршы дары-дармекти пайдаланып, кызмат үчүн эмгек акысын ошол жерден алып, сүт, эт азыктарына коштомо документтерди берип каражат табат. Элет жеринде эпизоотиялык абалды кароо жооптуу да, кирешелүү да тармак болуп эсептелет. 19 айыл өкмөттө бизде 35 жеке ветеринар бар. Ушул алды бир жылдык жеке ветеринардык бир жылдык бюджети где-то 1 миллион 400, 1 миллион 300 түсөт, арты 400 миң 500 миң алат. Бул эмнени айтып атат? Бул ким кандай иштеп, кандай эметсе, өзүнүн деңгээлин көргөсө ошончолук табат. Ас алганды бул эчтеке билбейт дегенден эмес, ал ошол может бир көчөнү же болбосо бир кички айылды тейлеген жеке ветеринар. Жогорку билим алып жаткан студенттер сүт азыктары чыккан заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты. Келечектеги ветеринарлар жаңы технологиялардын ишин көрүп, сүт кайдан чогултулуп, кантип текшерүүдөн өтөт жана сапатына көзөмөл кылуу жумуштары тууралуу толук маалымат алышты. Сапар жаштарды айыл жеринде жүрүп жаткан иштер менен кеңири тааныштырып, аларды шыктандыруу максатында уюшулган. Бияка сүт келет, ар бир машина өздөрүнүн айылдарынан чогултуп келет. 600 литрден 1,5 тоннага чейин бир машинадан, например. Ал келгенде биз анализ жасайбыз лабораториядан, өзүбүздүн приемный лабораториядан. Фальсификация болгон үчүн возврат болушу мүмкүн да, бирок бизде андай быйыл болгон жок. Бүт сүттөрдүн сапаттары азыр жакшы. Бардык анализдер жасайбыз. 35 анализ жасалат бир проба. 10 күндө бир жасалчусу бар, күнүгө жасалчусу бар. Ошого соответствует болсо, алып төгүп иштете беребиз. Кыргызстанда ветеринар адистигин даярдаган 3 жогорку жана 3 орто окуу жайлары бар. Жылына жалпы 300дөй студент аяктайт. Жашы өйдөлөп бара жаткан адистердин ордун жаштар басат. Өндүрүштү кыдыруу учурунда такшалган кызматкерлер студенттерге элет жеринде ишти кантип уюштуруп, иштөө керектигин жол жобосун түшүндүрдү. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.